Таксиде иштейм деген мекендештер үчүн кызматыңыздарда Атаман такси паркы. Москва жана бүткүл Россия шаарларын Яндекс таксиге жана Сити мобилге улайбыз. Парктын комиссиясы болгону 2,5%. Акча чечүү бекер. Круглосуточно иштейт. Любой момент, любой суммадагы акча чечип алууга мүмкүнчүлүк бар. Яндекс заправка 3000 рубльга чейин суткасына куйсаңыздар болот. Комиссия алынбайт. Кисарт без документов алып бергенге жардам беребиз. Жана справка несудимости кисартка кошуп беребиз. Путевой лист, страховка таксиге жасоодо бар. Ар бир ай сайын Атаман парктын атынан розыгрыштар ойнотулуп турат. Ишеничтүү парк 3 жылдан бери биздин мекендештерибиздин алдында кызматтабыз. Байланыш үчүн телефон номерлер Президент жакында байлыгын ачыктайт. Кыргызстанда мүлккө мунапыс мыйзамын эч ким колдоно элек. Бул тууралуу Садыр Жапаров Кабар агенттигине берген кезектеги маегинде билдирди. Ал мүлкүн ачыктоону өзү баштап, бар байлыгынын тизмесин жарыяламакчы. Барын унуталы. Өткөнгө кайрылбай артка таштайлы деп айтып келебиз. Эми мындан ары жашырмай жок. Барын ачык көрсөтүп, салык төлөп турууну сунуштадык. Азырынча эч ким ачыкка чыгара элек. Мен өзүм баштап берейин деп жатам. Жакында менин канча мүлкүм бар экенин билесиздер, дейт Садыр Жапаров. Мүлккө мунапыс мыйзамы 2023 жылдын июнь айында күчүнө кирген. Булак репортер Кежи. Унаалар тоңуп, коомдук транспорт токтоду. Европадагы катаал кыш адамдардын өмүрүн алды. Европанын айрым өлкөлөрүнө быйыл кыш эрте келди. Батыш Европада калың кардан улам айрым жерлерде коомдук транспорт токтоп, аэропорттордун иши үзгүлтүккө учурады. Азия өлкөлөрүндө күн жылуу, бирок жакынкы күндөрү абанын температурасы кескин төмөндөп, айрым аймактарында катуу шамалдан улам суук түшүп, кардын жаашы күтүлүүдө. Москва. Учурда Орусиянын борбору Москвада сууктан табы кайта элек. Мындан улам үй-жайсыз адамдарга кошумча жылытуу пункттары ачылды. Эми шаарда мындай 14 пункт бар. Бул тууралуу бүгүн 6 декабрда борбор каланын социалдык өнүктүрүү боюнча вице-мэри Анастасия Ракова билдиргенин басылмалар жазды. Биз башпайнек издеген жарандардын суранычы боюнча жылуулук түйүндөрүн көбөйтүүнү чечтик. Алар үй-жайсыздарды бир убакта жылытуу үчүн 700гө жакын орун менен камсыздалды, деди Анастасия. Эске салсак, Москва шаарында 3 декабрь күнү 15 сантиметрге чейин кар жааган. Аны тазалоо үчүн оперативдүү штаб түзүлүп, жалпы 135 миңден ашык жумушчулар иштеген. Бул тууралуу мэрдин турак жай коммуналдык чарба жана көрктөндүрүү боюнча орун басары Петр Бирюков билдирген. Түн ичинде болжол менен 18 миңге жакын ар кандай техникалар иштеди. Анын ичинде кар тазалоочу жана ташуучу, ошону менен катар ротордук техникалар бар. Шаардык кардан тазалоо иштери күнү түнү жүргүзүлүп, шаардын мэринин көзөмөлүндө болууда, деди Бирюков. Кардын калың жааганына байланыштуу Москванын Домодедово, Шереметьево жана Внуково аба майдандарында 5 учуу каттамы токтотулуп, 35и белгиленген убактысынан кеч учкан. Булак Суперкежи. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев содагерлердин көзөмөл кассалык машинага каршы митингге чыгышы боюнча үн катты. УКМК төрагасы Аламүдүн районундагы жаңы имараттын ачылышында сөз сүйлөп жатып, Кыргызстандагы базарлардын ээлери ижара акысын 2 эсе арзандатышы керек деди. Республика боюнча соода базар комплекстеринин ээлери бул иш аракеттен эбегейсиз зор кереши алып жаткан өлкөнүн эң бай адамдары. Бирок содагерлер ири суммадагы акча төлөп жатканы менен көпчүлүк базарларда жөнөкөй шарттар жок. Буга байланыштуу содагерлердин ишин жеңилдетүү үчүн биринчи кезекте базар ээлери ижара акысын кеминде 2 эсе арзандатышы керек. Мындан тышкары кассалык аппараттарды сатып алууда кыйналган чакан ишкерлер бекер кассалык аппараттар менен камсыз болушу керек, деген Ташиев. Ошондой эле УКМКнын төрагасы элди ар кандай чагымдарга алдырбоого чакырып, чагымчыларга социалдык экономикалык маселелерди саясий өңүткө өткөрбөөнү эскертти. Булак Суперкежи. Ак калпак чапан кийгизип, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев UFC мушкери Мыктыбек Оролбай уулу менен жолукту. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Өз кезегинде УКМК төрагасы мушкерди дүйнөнүн эң күчтүү лигасында ийгиликтүү дебюту менен куттуктап, ага чың ден соолук жана спорттук карьерасында ийгиликтерди каалады. 18 ноябрда Мыктыбек Оролбай уулу Лас-Вегаста өткөн UFC Fight Night турниринде дебют жасап, сербиялык мушкер Орос Медишти жеңип алган. Булак Серепкежи.
Ташиев үйү жок 65 жаштагы апага бир бөлмөлүү пәтер белек кылды. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев 1958 жылы туулган Нарын облусуна караштуу Кочкор районунун Тоз айылынын тургуну 65 жаштагы Марипа Мамбеталиевага бир бөлмөлүү пәтердин ачкычын тапшырды. Буга чейин Марипа Мамбеталиева үй бүлөлүк оор шартына байланыштуу Бишкек шаарындагы батирлерде көчүп конуп жашап жүргөн 2 кыздын жана 2 уулдун апасы, жолдошу жана бир уулу каза болгондуктан неберелерин өз кароосуна алган. Андыктан турак жайы жок жалгыз бой апа Ташиевден жардам сурап кайрылган. Жыйынтыгында Марипа Мамбеталиеванын суранычы канааттандырылып, Камчыбек Ташиев ага Борбор калаадан бир бөлмөлүү пәтер белек кылды. Мындан ары Мамбеталиева аталган үйдө неберелери менен жашай тургандыгын айтып, УКМК төрагасына ыраазычылык билдирди. Кыймылсыз мүлктүн бирдиктүү маалыматтык системасынын маалымат базасынын маалыматы боюнча Мамбеталиеванын жана анын жакын туугандарынын буга чейин бир дагы кыймылсыз мүлкү катталган эместиги тастыкталган. Булак Серепкежи. Садыр Жапаров 55 жашка чыкты. Орусиянын президенти Владимир Путин президент Садыр Жапаровду туулган күнү менен куттуктады. Бул тууралуу президенттик администрациядан кабарлашты. 55 жашыңыз менен чын жүрөктөн чыккан куттуктоомду кабыл алыңыз. Сиз мамлекет башчысы катары ишмердүүлүгүңүз менен мекендештериңиздин жогорку урматына жана олуттуу эл аралык авторитетке ээ болдуңуз. Биздин өлкөлөр ортосундагы союздаштык мамилелерди жана стратегиялык өнөктөштүктү, ошондой эле КМШ, ЖКК жана ШКУ алкагында конструктивди өз ара аракеттенүүнү өнүктүрүүгө сиздин жеке салымыңыз жогору бааланат. Сиз Орусиянын жетекчилигинин эки тараптуу мамилелердин бардык багыттарында активдүү биргелешкен ишти улантууга даяр экендигине таянсаңыз болот. Сизге чын дилимден чын ден соолук, бакубатчылык жана ийгиликтерди каалайм деп айтылат куттуктоо телеграммасында. Белгилей кетсек, өлкө башчы Садыр Жапаров 1968 жылы 6 декабрда Түп районунун Кең Суу айылында төрөлгөн. Булак Суперкежи.